Assalamu алейкум жигиттер, туугандар, кутман таң. Саат 4-төн 52 минут өттү. Мен жумушка жаңы чыгып атам. Бүгүн воскресенье, субботадан воскресенье, уже воскресенье болуп калдыбы. Күн бүркөк. Таң атып калыптыр, уже күн узарып, түн кыскарып дегендей. Бүгүн күндүз иштеп көрөйүн дедим. Уктап, уйкуну кандырып, азыр чыгып атам. Заработок 0, коэффициенттер бар, бирок слабый болуп калыптыр. Группада балдар жазды жаңы эле. Эртерээк чыгышың керек болчу, центрде кайнады деп. Бүгүн жаңылышпасам, орустардын пасхасы ушундай бир майрамы бар. Анан күндүз кандай болот, жумушту чогуу көрөбүз. Уйкуну кичине ачырыш керек, голосту кичине өзүнө келтириш керек. Ошондой жигиттер. Азыр заправкага бартам, заправкага барып бензинди полный бак коюп туруп, жумушту баштайм буюрса. Ага чейин музыкадан угуп жетейин. Деңиздеги жалгыз калган кайык сымал, шамалы жок дарегине жылбай турам. Айне күйгө камма калган кайык сымал, тагдырымдын тардыгына сыйбай турам. Сен мага дем бересиң, жел бересиң. Сен мага түпсүз терең көл бересиң. Мен кантип үмүтүмө күдөрүзөм. Ал гүлдү өзүң менен бирге сүзөм. Махабат мейкининде биге түшөм. Жаңылыктардан болсо, жаңы штрафтын бир түрү чыгыптыр. Жанакы мусорканын жанына токтоткондон деги эле ошого окшогон жерлерден 150 000 штраф келип атыптыр. Скидкасы менен 75 000. Ошондуктан алдын ала ошондой жерлерге токтотуудан алыс болуңуздар. Бул 500 рубль эмес, 1500 рубльдик штраф эмес, 150 000 экен. Анан кийин азыр тем более жаз келди. Баягы кышында да газон деген, газон турган жерлер көрүнбөй машиналар коюлуп калчу. Азыр бүт жана тротуар, газон деген баарына көрүнө баштайт. Анан кийин эмелер чыга баштайт. Жанакы жөө жүргөнчү соттун сотрудниктери. Ошондуктан ошону кичине внимательно караңыздар. Анан кийин реклама боюнча пилот такси менен ортодо сүйлөшүлгөн сөз бар болчу. Эми сөз бергенден аяна чыгыш керек. Дагы бир 5 реклама калыптыр. Ошол рекламаны бүтүрүш керек. Пилот таксинин условияларын билесиңер. Бүт номерлерин калтырып коем. Ошол боюнча чалып кошула берсеңер болот. Анан кийин мен өзүм дагы паркка чыккам. Буга чейинки роликти көп кишилер көрбөй калды. Анткени ролик просмотр албай калды да. Ошол буга чейинки роликке кирип карасаңар, паркка машина коюлган. Ошол паркта эконом тарифпи, комфорт плюспу айырмасы жок. Ким бир айда көп заработок кылса, ушул машинаны эң главный приз кылып алып кетет. Эме болсо, бүгүн канчасы? Бүгүн деген 16 экен. Эртең 17-си аякы күн, 18-ден башталат. Ошондуктан каалагандар болсо дагы
машина утпайм, жөн эле мындай деле иштейм дегендер болсо төмөндөгү номерлерге жазып паркка кошула бересиз. Азыркы күндө балдар иштеп атат. Жакшы эле буюрса баары. Настройкалар деле бүттү, выводтан деле кичине азырынча проблема жок, болбойт деген деле ойдомун. Кичине баягы Яндекс бир бул платанын кичине аркасынан кубалап жете албай атат. Ошондуктан дайыр сыра информация берип койдум. Эгерде толук маалымат алам десеңер, буга чейинки видеороликти кирип көрүңүздөр. Анан кийин комментарийлерди окусам, караңгы болуп калыптыр, тартылбай калыптыр деп, анан мен жаман оюмда кичине мындай интрига кылайын деп мындай караңгы кылып тарткам да. Өзүм көрсөм чынында эле караңгы болуп калыптыр. Бүгүн үйгө келип дагы жарыкта бир сыра тартып машинаны көргөзүп берем. Ушунча болгондон кийин эми центрде кайнап аткан коэффициентке кирип барып эле заказ алайын деп чечтим. Просто мен жактан алсам Люберцага кетип калышы мүмкүн да. Азыр таң атпай Люберцага баргым келбей эле. Биринчи заказды алдык буюрса. Таганская почтадан, пожалуйста, Люберцага эмес, Автозаводская дейт. 5,5 километр. Нормально, пойдет. 1,62 коэффициент мен алдым. 1,62 коэффициент. Бул жакта Массон Стон клуб дейт. Здрасте. Здравствуйте. Подождите, вон там Ой, а чё она не- тяжелые, классные, да. А на руке где было за... Люблю, ненавижу, а в машине грустный трек играет, он разрывает почти. Спасибо, Иван. Да. Менин бәрін тартпайсың бі. 393 рубль. Уйкуну ачып салышты го, уйкуну. Ачылып келаткан уйкуну. 393. Я не понял, дорогой. Чё за фигня? Түшелек турбайбы. Түшелек турбайбы. Коэффициент кайра күйүп калды, нормально болуп. Забери солнце с собою. Дечи я. Сен могу сдачи даярдырчы, башка чыгышта болуп келген. Канчага? 1000 сом бар бе? 144. Магазин ачамды башка чыгышта болуп. Воскресенье иштеш бир өзүнчө эле бир кайф да. Жолдун баары боп-бош. Заказ тандап отурбайсың, берген заказын алып кете бересиң любой жака. Кайра любой жактан хоть замкадан чыгып кетесиңби, кайра кирип келесиң да по-любому городко. Азыр саат канча болду? Саат 9 эле болду. Мен 5те баштагам жумушту. Saat 9, 5, 6, 7, 8, 9, 4 saat. 4 saat ne olup ötüp ketkenini de bilbey kaldım ben. Эмеде жүрөм, Алтуфьево жакта. Азыр Маршала Чуйковага заказ алдым. Маршала Чуйкова каякта десеңер, бул деген Волгоградский проспект, Юных Ленинцев, Кузьминки жакта экен. 1,15 коэффициент мен алгам. Уже машинаны жесткалай бир жасабаса болбой калды. Акча жокто кыйнайт да ушинтипчи. Задний тормоздорду обслуживать этпесе, передний дискаларды алмаштырыш керек тормозной. Радиаторду промывка кылып, антифристти алмаштырыш керек, май алмаштырыш керек, коробка майын алмаштырыш керек. Ё-моё. Биринчи очередь тормозной диск колодкаларды алмаштырбаса, кыйчылдап, чыйчылдап
стойканын ушул жериби кайсыл жерин билбейм, чыкса айдасаң эле кыйч куйч деген үн чыгып Жигули айдап баратканда элечи нервти кышайт. Желаниянын баарын өлтүрүп. Звук да чыгып калыптыр. Не звук бул? Силерге угуп атабы? Өткөндө эле стойка стабилизаторду алмаштыргам сол жагын. Кайра кетип калды. Оригинал койдургамда 1300-кө. Точно бирдекеси кетиптир. Кар эрип бүтүп бар эметкенде машина чачыла баштады го уже. Лыткаринага келип калдым, Лыткарина. Бул жерге келип, ами биякта аттар жүрөт го, понилер. Лыткаринага келип, заказ күтүп отурсам, жок заказ, анан экспрессти күйгүзсөм, сразу заказ ыргытты. Кайсыл жакка барат экен белгисиз, бирок сунуш менден ушундай алыс замкадан чыгып кеткенде же не благополучный райондорго кирип кеткенде экспрессти күйгүзүп көргүлө. Анан сразу эле чыгып кетпей, ал райондон өчүргөн бойдон же по деламды күйгүзө койбой, ушундай варианттарды пробовать этип көргүлө. Азыр меники дагы пока белгисиз, может бул Лыткаринанын ичинен эле бир берип атат. Эменичи доставканы. Азыр бир сыра машинадан түшүп, ары бери басып, бир кыймылдап коелу. Жолдор өлүп калыптыр, конечно. Айдайм, маздам, пойду. Эй. Даңгыраган. Доставканы алдым. 17 километр, 23 минута. Как раз МКАД жак экен. Бул жакта кетип бардым лифти, лейген лифти. Свет моргайт этет го. Папам. Так, доставканы алып келип бердим. Канчага алып келдим эле, канчага? 549 рубльга. 405 рубль чистой калыптыр мага. Саат 11:49 болду. Ровно. 11:49 обед кылыш керек. Обед кылыш үчүн мен азыр как раз Рязанский проспектке жакынмын. Рязанский проспектте бир чайхана бар. Казан кебаб, мощь. Ошол жакка барып туруп, курсакты тойгузуп туруп, дагы дальше уланталы. Жумуштуу деген канчада биринчи заказды канчада баштадым? 5:17-де. Азыр саат 12 болуп атат. 1 саат обедке убакыттап коелу. 5ке чейин дагы 5 саат бар. 1 саат обед кылсам, азыр жетип, кайра чыгып аркы беркиге. Анан дагы 4 саат иштеп койсом, ошондо ровно 12 саат иштеген болом. 12 саатта көрөбүз результаты канча болот экен. Чайханага келсем жабылып калыптыр да. Анан карасаңарбы, таксилердин тургандарын. Мыякта знак турат. Именно тротуарга коюп коюптур. Ушундайдан штрафтарды аласыңардан анча. Айтып коеюн десем, тиги такси кетип калыптыр уже. Анан кийин көрдүңөр, тез тобанын башында камера турат. Ошол камера алат маякты бүт полный парковканы дагы, неправильный парковканы дагы. Бүгүн воскресенье парковка бесплатный эле болот. Так, 1:49 Академика Скрябина дейт. 1:49 болсо жакын эле жакка барат окшойт. Курсакты тойгуздук.
тилекке каршы мен сүйүктүү чайканам жабылып калыптыр да, иштебей калышыптыр. Өзүм да локациясы кичине туура эмес жерде болчу. Конкуренция да көп болчу. Бул жерге көп таксисттер келе бербейт. Анткени тегерек четиндеги парковканын баары платный. И мындай кичине неудобныйраак да. Ошого карап эле киши кирбей жабылып калыштыбы же ремонтко жабылып калыштыбы белгисиз. Бирок жанындагы эле кыргыздар самсы жасап сатат. Ошол жерден эле ач көздөнүп 3 самсы алып олуптурмун. Үчүнчүсүн жарым жей албай калдым. Пока ошондой саат 12ден 40 мүнөт өттү. Көрөбүз, эми дагы иштей береличи. Түшкө чейин нормальный энергия менен иштеп аткам, түштөн кийин уже кичине слабыйраак болуп калды. Коэффициенттер жок, кызыксыз заказдар. Так, машинаны жышып салдым жөн элечи. Заводтон чыкканда эле очередин айы. Прям ушунчалык настроение менен жудум да. Каждый жыртыгына чейин сүртүп, пенаны жүз рубльга аябай чачып, губка менен жышып. Погодада сону бир жаман кайфовать эттим да. Пылесостоо, полировкадан берип, каждый ычык-пычыгын тазалап туруп чыктым. Болгон аякта кыйчылдаган эле нерсе нервти кашайтып атат. А так в целом нормально. Заказ күтүп отурам. Өткөндө бир кыздын кепкасы калып калып, ошол кепканы салып, телефон чукулап, ар жак бер жак менен сүйлөшүп, эртеңкиге дайынданчы. Эртең последний күн да. Эртең последний регистрацияларды кылып туруп, анан кийин бүрсү күнү уже старт болот. Машинаны розыгрышычы. Анан кийин азыр үйгө эртерээк барып, машинаны дагы тартып, жарыкта. Бүгүнкү тарткан видеону монтаждап, бүгүн деген бүгүн 16 апрель. 16 апрель эртең уже видео чыгарам да. 17-си. Бүгүн 17-си силер көрүп атасыңар. Бирок мен видеону монтаждап киргизип койгонго жетишим керек. Еще обложка жасаш керек. Монтажды сохранять этиш керек, YouTube'га киргизиш керек, бир сыйра көрүп чыгыш керек. Анан эртең буйруса баштайбыз. Азыр домойду күйгүзүп койдум. Үйгө барганга чейин 1-2 заказ кылсам, анан кийин результаттарын бир саат чыгарып, ушундай. Анан дагы эгерде кимге страховка выплата менен без выплата керек болса же кисар жасатыш керек болса, төмөндөгү номерлерге чалып, байланышып, сурап келип жасатсаңар болот. Иш кылса ушул списокто көрүнүп турган нерсенин баарын кылат. Бегиш. Анвар братан, мен сени көрүп атам. Видеолор каякта? Ал керемет сулуулук чексиз анда, көздөрү жарык берет бүт аламга. Жер жүзүндө жок окшошпойт бир да жанга. Жалгыздыкта жүрөт ал, ойлору бир адамда. Ишенбейт калпага жакпайт, кереги жок деп байлык, жүрөгүн сатпайт, ал жоктан атпайт, балдар менен жатпайт. Жалгыз аны мактайм, ал кыздыгын сактайт, бир аны мактайм, ал тамеки тартпайт. Мен оюмдан кайтпайм, сүйөмүн деп айтпайм, сөздү ойсуз чачпайм, ал сүйүүнү барктайт. Мен ага жетпейм, жерден издеп таппайм, кубанамын барыңа. Suyunamın canından men çeksiz, ойлорум sensin. Sen özü aydan düşkün perisin bi, ömürdüm ederisin bi sezim, tübölük sezim. Sen menin kündürümdösün, ündürümdösün, dağı ündürümdösün. Özün boldun menin bağım, bagizatım boldun menin kumarıma aylanıp, görünbөгөн жиктер менен калдым сага байланып. Күндөрүмдөсүң, түндөрүмдөсүң, дагы үндөрүмдөсүң.
Өзүң болдуң менин багым, баңгизатым болдуң менин кумарыма айланып, көрүнбөгөн жиптер менен калдым сага байланып. Так, жигиттин гүлдөрү. Nissan айда болуп кетип бардым микрон. Механиканы сагынып калып турмун. Кайф го, кайф. Переключай деди, албы. Ай чиркен ай. Күнүнө Москвада күнүнө воскресенье болуп турса, механика эле айдамакмын да. Бирок мен таксиде механика айдагам 1 жыл. 1 жыл дебедим, жарым жыл айдагам. Толук жарым жыл. Nissan Micra. Давай, успеем, жигитрянцы. Үйгө кирип тамак ичип чыгайын дагы, видеону улантайын. Как раз место бар экен. Бул машина менен любой парковкага кирип кетесиңер да. Туугандарым, мынакей ушул машина ойнотуп атат. Ким паркка кошулуп эң көп заработок кылса бир айда, ушул машина белекке берилет. Nissan Micra. Айны караңгыда жакшы көрүнбөй калдыбы дейм. Объемы 1, доставкага өлөт го дейм. Доставкага иштебейм десеңер деле эме кылып койсоңор болот. Сатып ийсеңер болот, иш кылса, каалаган нерсеңерди кыласыңар ким утса дагы. Салону ушундай опрятный эле, таза, таптаза кылып жууп койгом. Ага чейин дагы бир сыйра тазалап жууп эметем. Ошондой туугандар, анан кийин кичине мындай кушагында тешик жери бар. Ушул жерин жетишсем жасатып коем, жетишпей калсам жаман көрмөй жок. Так, жыйынтык чыгарып коелу. Вообще бүгүн 16 заказ, 5754 рубль эле болуп калды. Ушуга да шүгүр. Бул жакта бегиш байкебиздин ыры болуп атат, кара тор. Ал тетигил жакта болсо ойнотулчу машина турат. Так, жигиттер, туугандар, ушундай болгон смена болду. Тыптынч, эч кандай ызы-чуу жок. Анан кийин розыгрыш боюнча эчтекени унутпайбыз. WhatsApp номерлерге жазабыз, документтерди жиберебиз, кошулабыз. Колдон келсе ушул видеого лайктан басып, комментарий жазып, каналга каттала элек болсоңор, каналга обязательно катталып койгула. Мындан да жакшы бир видеолорду же оюндарды, бир розыгрыштарды кылам, буюрса. Жакшы ойлор бар. Ошондуктан кийинки видеороликтен көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум.